Салам достор, силер менен мен Мерим Нуржинова. Бүгүнкү видео сабакта мен силерге 6 сабагы менен тааныштырам. Донфайлдын приглашение третьего лица. 3 адамды чакыруу. Ар бир партнерыңар же силер ушул методду билишиңер керек. Бул көбүнчө тааныштар тизмеси менен иштегенге аябай жардам берчү нерсе. Буну силер приглашение третьего лица, 3 адамды чакыруу деген эмне жана ушуну кантип жазаш керек экенин силер билип алышыңар керек. Бул деген холодный контакттарга жардам берет жана тааныштар тизмеси менен иштегенде жардам берет. Бул эмне дейт экенбиз? Мисалы, силер, например, бул силер, например, это я. Силер жазасыңарбы, барасыңарбы, звонить этесиңерби? Силер, мисалы, мен Асель деген таанышым бар. Асель деген таанышыма мен фабрикте иштеп атам, сага кошумча жумуш керекпи, сага кошумча айлык керекпи, сага кошумча акча керекпи деп сурабайбыз да. Анткени Асель менин көзүмчө өзүн аябай кыйын сезгиси келет. Жок, менин акчам бар, менин жумушум бар, менин жашоом сонун дегиси келет да. Анан кийин жок, мага кереги жок деп жооп берип коюшу мүмкүн да. Анткени ал менин көзүмчө ал өзүн түшүргүсү келбейт. Мен күйөөм табат жакшы эле, биздики баары жетиштүү деп жооп бериши мүмкүн да. Анда силер антип сурабай эле, силер наоборот мынтип 3 кишини чакырмыш болосуңар да. Асель, мен ушундай фабрик жумушка кирдим. Сонун жумуш экен. Анан кошумча жумуш кимге керек болсо сенин тааныштарыңдын арасында барбы? Может быть, классташтарың барбы же кайны жеңелериң барбы үйдө отурган? Ошо үйдө отургандар дагы аябай ыңгайлуу. Анан сен болсо ошолорго айтып көрбөйсүңбү же мен сага ошолордун номерин мага берип көрбөйсүңбү деп неметесиңер да, сунуштайсыңар да. То есть силер 3 адамды издемиш болосуңар. Силер 3 адамды издейсиңер. Мындай айтасыңар: Асель, сенин тааныштарың арасында же сен ушундай адамдарды билесиңби? Үйдө отурган, кошумча жумуш издеген, кошумча айлык алгысы келген дейт да, деп сурайсыңар. Анда ошондо Аселдин нормальный реакциясы мындай болот да: бул эмне жумуш? Деген суроо пайда болот уже. Эмне деген жумуш? Анан кийин ошондо силер кызыгуу болуп ага айтып бере баштайсыңар. Бул мындай, бул тигиндей, фабриктин бонустарын, плюстарын, подаркаларын айтып бере баштайсыңар. Анан балким Асель, анда мен деле иштебейминби, анда мага деле жакшы деп айтышы мүмкүн. Либо чын эле ушундай туушкандардын номерин бериши мүмкүн. Мына ушуга звонить этип көр, может быть, ушул билет. Не десе, мен Асель берди деп айтып кой деп айтасыңар да. Ошентип силерге өзүңөргө жаңы партнерлорду издешиңер мүмкүн. Мисалы, ошол силер тааныбаган эле бир жеңесине жазганда, бул ким дегенде, мага номериңизди Асель берген дегенде да сизге да жакшы болот, сизге дагы довериясы көбүрөөк болот да. Ушундай метод сонун, бул приглашение третьего лица. То есть дагы бир жолу кайталап кетейин, сиздер напрямую сага акча керекпи дегендей, сага кошумча иштеген керекпи, сага кошумча жумуш керекпи дебей эле, сен ушу кошумча иштей турган, кошумча айлык керек адам билесиңби? Ошонун номерин берчи. Ушундай жумушка чакырып аттым эле, ушундай иш баштап аттым эле деп сунуштайсыңар. Баарыңарга түшүнүктүү болуш керек. Баарыңар рахмат көрүңөргө. То есть приглашение третьего лица. Ал адамдан силер 3 адам жөнүндө сурайсыңар. Сен ушундай адамды билесиңби деп. Анан ал адам жок, мен билбейм дечи болсо, анда билсең же болбосо эстесең, сен мага жазып кой. Либо звонить этип айтып кой, либо менин номеримди берип койчу дегенде, макул, хорошо дейт. То есть силерге ушул убакта силерге даже отказ кылбайт. Бул отказ кылбайт, макул, хорошо. Силерге дагы бир корабльди жөнөтүп койгон болосуңар морегечи. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, түшүнүктүү эле болду деп ойлоймун. Баарыңарга ийгилик. Дагы ушул методду силер тааныштар тизмеси менен иштегенде колдонуп көргүлө, жана холодный контакт менен кылганда, мисалы, парикмахерскийде же магазинде же аптекада же поликлиникада очередке туруп калганда эч бир адам ооба мага керек, ооба мага акча керек дебейбиз. Көптөр уялып, жок, мага керек жок деши мүмкүн. Бирок өзүнүн тааныштарына же өзүнүн жеңелерине эстеп, алардын номерин силерге бериши мүмкүн. Баарыңыздарга рахмат.